Соқлуктагы төрөтүйүндө 24 жаштагы келин каза болду. Соқлуктагы төрөтүйүндө 24 жаштагы келин көз жаргандан кийин каза тапты. Бул маалыматты Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү Раиса Асылбашева тастыктады. Окуя 7 сентябрда болгонун билдирди. Учурда жагдайлар такталууда. Соттук медициналык экспертиза дайындалып, жыйынтыгын күтүп жатабыз. Азырынча ким күнөөлүү эмес экенин айта албайбыз. Бардык материалдарды изилдөө керек. Бул маселе менен Саламаттык сактоо министрлиги гана эмес, башка кызматтар да алектенет. Бардык текшерүүлөрдөн кийин гана эмне болгонун айта алабыз, деди ал. Жаңы төрөлгөн ымыркай дарыгерлердин көзөмөлүндө. Абалы туруктуу. Боомдо спринтердин жолун тороп токтотуп, айдоочусун сөккөн жаран айыпка жыгылды. Боом Капчыгайында Mercedes-Benz спринтер унаасынын жолун тороп токтотуп, айдоочусун сөккөн жаран айыпка жыгылды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Белгилүү болгондой, буга чейин президенттин мурдагы кеңешчиси Болот Ибрагимов Instagramдагы баракчасына бир видео чыгарып, анда Kia K7 унаасынын айдоочусу Mercedes-Benz спринтердин жолун тороп токтотуп, анан кийин унаанын айнегин ургулап, айдоочуну сөккөнү тартылган. Жол милициянын маалыматы боюнча аталган окуя 8 сентябрда Бишкек Нарын Торгат унаа жолунун 128 чакырымында болгон. Видео соц тармакка чыккандан кийин Чүйдүн жол милициясынын кызматкерлери айдоочуну таап 30 000 сом айып пул салган. Ошондой эле анын Kia K7 унаасы айып короого токтотулган. Булак репортер KG. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. УКМК Оштогу университеттин деканын кармады. Ош шаарындагы Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин деканы опузалап пара алууга шектелип кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Атайын кызматтын маалыматы боюнча, аталган окуу жайдын каржы экономика факультетинин деканы мамлекеттик экзамендерди тапшырган студенттерден опузалап акча алып жүргөн деп шектелүүдө. Ал 48 саатка убактылуу кармоочу жайга камакка алынган. Буга чейин ушул эле окуу жайдын гуманитардык педагогикалык факультетинин деканы жана анын орун басары кармалган. Аларга пара опузалоо беренеси менен кылмыш иши козголгон. Булак репортер KG. Чоң бананды алмаштырган кенже инспектор элеген кызматынан бошотулду. Дүкөндө таразага аз бананды тартып, бирок баштыкка көбүрөгүн салып алды делген кайгылуу инспектору кызматынан кол жууду. Видео Токмоктогу супермаркеттердин биринде тартылып, ал интернетке тарап кеткен. Видеону көргөндөр анын жоругуна нааразы болушкан. Буга байланыштуу кызматтык иликтөө жүргүзүлүп, жыйынтыгында Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын кенже инспектору кызматынан бошотулду. Ал эми анын жетекчисине сөгүш берилди. Кыргызстандык ММА мушкери Таиландда сауна кызматкерин зордуктоого шектелүүдө. Маалыматты Тышкы иштер министрлиги тастыктады. 28 жаштагы спортчу Пхукетте кармалган. Кыргызстандын элчилиги шектүү менен байланышта. Ага консулдук жана юридикалык жардам көрсөтүлүүдө. Таласта тургун үйүнө жана коросуна таштанды үйүп жүрө берген. Талас шаарында көп кабаттуу үйдүн тургуну көп убакыттан бери батиринин ичине жана үйдүн алдына таштанды үйүп жүргөн. Бул тууралуу медиадан билдиришти. Аталган тургун Таластагы Отурбаев көчөсүндөгү